Аллах Таала кыямат кайымында достордун кандай өкүнгөндүгү туурасында Аллах Таала баяндап койгон да. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kıyamet günü dostordun bardыгы тең бирине бири душман болот, бир ганда ыймандуулар гана дос бойдон калат дейт. Бир хадисте келет, адам өзү бейишке кирет экен. Бирок бейишке киргенден кийин досун көрбөйт да бейиштечи. Менин досум кайда дейт. Сурайт, кичинебизден бери чогуу өскөнбүз. Амалда бирге болгонбуз, жакшы амалдарда. Бири-бирибиз менен аябай мамилебиз жакшы болчу. Ошол досумду көрбөй жатам десе, сенин досуңдун күнөөсү көп болуп тозокко түштү деген кабар келет да. Ошондо баягы инсанга жүрөгүндө ушундай бир сезим болот, менин досум дагы мен менен чогуу болгондо депчи. Алла субханаху ва таала эгерде ыймандуу болсо ошол досу тозоктон ал инсанды чыгарып досуна кошот экен да. Бул хадисте келген. Демек, жакшы доско жанашсаң, жакшы болот экен да натыйжасычы. Тозоктон кутулуп калсаң жаманбы? Досуңдун берекесиненчи. Ошондуктан жакшы досторду тандайлы. Дагы бир аятта «Яума я'абду залиму аля ядайх». Өз жанына зулумду кылгандар дейт. Өңгөлөргө зулумду кылгандар. Залым аттуулардын бардыгы колдорун чайнайт дейт. Я'абд азуу тиштери менен чайнайт. Жөн эле мынтип тиштеп койбойт. Чайнап колдорун эмнеге чайнайт? Өкүнгөндүктөн чайнайт. Эмнеде өкүнөт алар? Алар кимдер десе, алар достор экен да. Алар айтышат экен. Я лайтани иттахазту ма'ар расули сабила. Аттиңай. Алар арман кылат экен да. Мен ушул пайгамбарды укканымда депчи. Пайгамбардын доорундагылар пайгамбарды укканымда деп өкүнөт экен. Ал эми пайгамбардан кийинкилер пайгамбардын дааватын кылган, пайгамбардын чакыруусун кылган, пайгамбардын каалоосун сизге каалаган инсандар. Мындайча айтканда даавачылар экен да. Ушул даавачыларды укпадым деп өкүнөт экен да кыямат күнүчү. Эмнеге алар өкүнөт? Себеби пайгамбар алейхисаламдан кийин пайгамбар келбейт да. А бул аятта айтылып жатпайбы? Пайгамбарды дос кылбаптырмын депчи. Дааватчыларды дос кылбаптырмын дейт экен да. Себеби Аллах Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө пайгамбарлык бербесе дагы пайгамбарлык ишти берген да. Пайгамбарлык эшик жабылса дагы пайгамбарлык иш жабылган эмес. Кыямат кайымга чейин пайгамбар алейхисаламдын иши ушул уланып турат. Үзгүлтүксүз. Эми кыскасы жакшылыкка чакыргандарды дос кылбаптырмын. Ошолорду угуп мешитке барып койбой, Алланын жолуна чыгып койбой. Ошолор менен чогуу жүргөндө мен мынчалык өкүнбөйт элем. Канча зулумдукту кылдым өз жаныма деп аябай өкүнөт экен да. Я лайтани ал ушундай өкүнүч. Бул арман кайтып келбей турган өкүнүч да. Бир болот өкүнүч үмүт менен да. Зайд келип калганда, Умар келип калганда, ушул ишин бүтүп калганда өкүнүп атат. Бирок тараджи, үмүт бар да өкүнүчүндөчү. Ал эми кээ бир өкүнүчтөр бар. Алар эч качан орундалбайт да. Лайта шабабы яуду. Картайып чал болгондо, жаштык кайтып келгенде мен башкача жашайт элем. Бул арман кайтып келбейт. Жаштык кайра кайтып келбейт. Кабырга кирдиңиз. Роббиржиун. Кабырга киргенде инсан эмнеде өкүнөт? Я Алла, мени кайра кайтар дейт. Мени бул дүйнөгө кайра кайтар деп өкүнөт, бирок ал өкүнүч пайда бербейт да. Кыямат күнү капырлар я лайтани кун тутураба. Мен топурак болгонумда деп өкүнөт. Бирок топурак болбойт, ал адам болуп эле же тозокко кирет, же бейишке кирет да. Эми кыямат күнү залымдар колдорун чайнап пайгамбарды укпаптырмын, пайгамбардын жолун жолдогондорду укпаптырмын деп аябай өкүнөт экен да. Я вайлата, өкүнүч болсун мага. Өзүмдөн бардык нерсе. Я вайлата, лайтани ламаттахиз фуланан халила. Паланча досумду мен бекер эле дос кылган экенмин ошону. Бекер эле эргешкен экенмин ошону. Ошонун жанына бекер эле отурган экенмин. Ошо менен бекер тамак жеген экенмин. Досуна өкүнөт экен, залым досуначы. Кээ бир достор бар. Жамандыкты үйрөтүп коет, өзү жамандыктан кайра тыйылат да. Ичимдикти ичет да. Бирок бир күнү болсо бир күнү өзү токтотуп коет. Ал эми досун болсо
ошол ичкиликке салып коет. Бечара досу ичкиликтен башы чыкпайт да. Ошол досуна кыямат күнү өкүнөт экен да. Же кандайдыр бир жамандыкка тарткан болсо, кыямат күнү ушунчалык өкүнөт экен. Ламаттахиз фуланан халила, ушуну дос кылбай эле койгондо деп өкүнөт экен да. Биз да ошентип өкүнүп калбайлы. Бул аяттан жакшы дос, жаман дос туурасында айтылып жатат. Laqad adallani ani zikri ba'da iz ja'ani. Bul meni hakikattan azgırdı deydi da. Men uşul hakikatты түшүндүм эле, дин менен жашайын десем болбой. Firavun болушуна ким себеп болгон? Досу себеп болгон да. Хаман. Эгер Хаман болбогондо, Firavun айтат да, мен Firavun болбойт болчумун депчи. Кыямат күнү адамдар өздөрүнүн досторун күнөөлөйт экен да. Эпте эле өзүнүн күнөөсүн башкага түрткөнгө аракет кылат экен да. Эми досуна бардыгы түртөт экен. Эгер досу диндүү болбосочу. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani. Günökörlөр кыямат күнү бүт бала чакасын тозокко салып туруп, өзү тозоктон кутулууну каалайт дейт. Ва сахибатихи ва ахи. Аялындагы, бир туугандарын ва фасилатихи лати туви. Бөпөстөп чоңойткон наристе балдарын тозокко салып туруп, ва ман фил арди жамиан сумма юнжи. Жер бетинде бүт адамдар тозокко кирсе, а мен кутулсам дейт экен да. Ар бир инсан өкүнөт экен да, залымдарчы. Şu dosum girse, men girбей калсам. Күнөлөп дагы көрөт экен. Сен кылдың дейт экен да. Ва изатахаджуна финнар, тозокто талашып, тартышып, бири-биринин бетин тытып аймашат экен да. Ва изатахаджуна финнар, бардыгы тозоктун ичинде. Бакырып, чакырып аткан, кыйкырып аткан азаптын түрлөрү. Фаякулу дуафау лиллазина истакбару. Анан алсыздар айтат экен, баягы шеф, сен мени азгыргансың. Сен болбогондо мен мындай жолго барбайт элем. Сен ушул ишти кыл дегениң үчүн мен кылдым. Сен жоопко тартылышың керек дейт экен да. Алсыздар күчтүүлөрдү күнөөлөйт экен да. Инна кунна лакум табан. Биз сени эргештик го. Эми бизди куткар дейт экен да. Анан инна куллун фиха, бардыгыбыз эле тозоктобуз го. Мен деле тозоктомун го, чоң эле күйө берели десе, жок дейт экен да. Роббана атихим дифайни минал азаб. Экесе жаза бер дейт экен да бугачы. Менин канча кыйналып атканымды, я Аллахым, ушул адам экесе көрсүн дейт экен да. Ошентип адамдар бири-бирин жакалайт экен. Эмне кереги бар бизге ушундай кыйынчылыктан? Эмне кереги бар ушундай баленин? Ошондой достон кутулбайлыбы? Качанга чейин өзүбүздү алдайбыз? Эми дос да эми жаман болсо дагы дос да. Жаман болсо да дос, бир күнү сиз өзүңүз дагы жаман болгонуңузду билбей калып атпайсызбы? Досуң карга болсо чокуганың бок экен деп, бир күнү өзүбүз дагы бок басып калабыз да. Бир күнү өзүбүз дагы адашып калабыз, өзүбүз дагы сезбей калабыз да. Досубуздун кесепети бизге тиет. Досубуз деп канча намазыбыз каза болот. Досубуз деп канча амалыбыз калат. Досубуз деп канча жака барабыз. Досубуз деп канча акыретибизди бузабыз. Ошондуктан жакшы досторду өзүбүзгө тандайлы, жана жаман достордон кутулайлы. Аллах Таала бардыгыбызга ушул чыныгы достордон кылсын, ыймандуу достордон кылсын, жана эки дүйнөдө пайдалуу достордон кылсын. Достошобузбу иншалла? Аллах кабыл кылсын.